адетте маникюр жасаганда сөзсүз түрдө биздин инструменттер, кайчылар, полностью каражаттар сухожар специальный аппараттарда болот. Ар бир клиент кеткенден кийин. Жана ошондой эле клиенттин өзүнүн ден соолугу да биздин ден соолугубуз да бири-бирибизге маңыздуу деп ойлойбуз да. Грибок менен келген жанагындай тырнактарында жугуштуу оорусу барлар биз сразу биздин келген кардарыларга айтабыз да, биз ала албайбыз. Анткени ал мастердин өзүнө жугушу мүмкүн, жана ошондой эле башка клиенттерге дагы жугуп калышы коркунучу бар да. Ошондуктан грибокторго гепатит деген оорулар бар, ошолор барларды сразу баш тартабыз албаганга. Жана ошондой эле ар бир мастер эмеден өткөндө гепатит жок деген жанагындай поликлиникаларга барып бизди өзү чакырып өткөрүшөт. Ооба, кароодон өтүп 3 жолу тең анализ тапшырып, таза чыккандарга өзүнчө эме берет да, кагаз кылып, документ кылып. Аппарат менен тырнакты ушинтип алып, аппаратный маникюрда дагы өтө этаждык болуш керек. Если мындай көп чукула берсе, канап кетиши мүмкүн. Кээ клиенттердин эмеси аркылуу да жукка болот, жанагындай. Уже аппарат тийген эле канап кетиши мүмкүн. Ооба, бат эле канап кетиши мүмкүн. Ошолордун өтө этаждык менен иш алып барабыз. Канап албаганга аракет кылып. Укчуларды алганда 20 күн, 1 ай болгондо уже толук өздөрүнө ишенип, конечно, эми опыт бар опытта. Практика көп кылса алып кетет. Мынакей биздин маникюрубуз бүттү. Бул персиковый цвет, типа естественный болуп кетет да. Көп клиенттерибиз ушундай сурашат да. Өтө билинбеген, көзгө түшпөгөн деген сыяктуу. Бул ошол персиковый основа көпкө чейин турат клиентте. Анан жарашыгы да жакшы. Мындай кара колдор болсо, ак кол көргөзөт деген сыяктуу. Азыр биздин клиентибиздин тырнактары да абдан жакшы болгон үчүн сразу эле чөпкө көрүнүп чыгат.